Өнөр агып жаткан булак, билим жанып турган чырак дейт эмеспи? Андыктан ардактуу радио каармандар жана көрөрмандар ар дайым өзүңүздөрдүн көп окуп, көптү билип, ар дайым акыл казынаңыздарды толтуруп жүрүңүздөр дейли. Ардактуу каармандар жана бизди көрөрмандар дейли, сиздер менен Акыл Ордо интеллектуалдык оюнунун экинчи чыгарылышында, экинчи сезонунда жүз көрүшүп, амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Мына бүгүн биз Салам медиада кайрадан жолугуп, Акыл Ордо интеллектуалдык оюнунун 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата уюштурулуп жаткан оюнубузга күбө болуп турган чагыңыздар. Мына бүгүн бизде мына ушундай мыкты окуучулар, кыздар, оюнчулар келип отурат. Албетте булар каяктан келди, кандай мыкты окуучулар деп кызыгып турсаңыз, албетте Баткен шаарындагы Ленин орто мектебинин 3А классынын окуучулары бүгүн Акыл Ордо интеллектуалдык оюнунун мыкты катышуучулары болуп эсептелет. Алгач ушул келген мыкты окуучу кыздар менен таанышып кетели. Сиздер болсо мына көп окуганыңыздар менен, көптү билгениңиздер менен келип, мына ушул Акыл Ордо интеллектуалдык оюнуна келип катышып отурасыздар. Анда эмесе кезек-кезеги менен сиздер менен таанышып чыгалы. Алгач сиздерден баштайлы. Мен Садирова Амина, чыныгы дос чындыкты сүйөт дегенде эле бул сынакка өзүмдү сынаган келдим. Досторума ийгилик. Мен Ормонова Зейнура, билим менен асманга жол салынат дегендей эле мен бул сынакка өз билимимди сынаганы келдим. Атаандаштарыма ийгилик. Мен Кавсидинова Асель, оку жана оку дегендей эле мен өзүмдү бул таймашка сынаганы келдим. Досторума ийгилик. Мен Артыкова Элиза, билим аарыбас, өнөр каарыбас дегендей эле мен бул сынакка өзүмдү сынаганы келдим. Атаандаштарыма ийгилик. Мен Абдраимова Эркайым, бүт ийгилик билим менен алынат дегендей эле мен өз билимимди сынаганы келдим. Катышуучуларга ийгилик. Мен Исамидинова Бегмай, билим түгөнбөс байлык дегендей эле мен бул таймашка өзүмдү сынаганы келдим. Катышуучуларга ийгилик. Биз да сиздерди бардык бүгүнкү катышуучу кыздарыбызга ийгилик каалап өтөлү. Эске сала кетсек, биздин бүгүнкү Акыл Ордо интеллектуалдык оюнунун башкы демөөрчүсү Калем Сарай канцелярдык дүкөнү деп эскерте кетели. Ошондой эле бул оюнду көп жылдардан бери окуучулар арасында уюштуруп, мыктыларды тандап, окуучулардын арасында кызыгууну жараткан, жакшы оюндарды уюштуруп келген Канталат Жапар эжекебизге сөздү беребиз. Сиз алгач оюндун эрежеси, бүгүнкү оюндун эрежелери менен тааныштырып, анан биринчи турду баштасак эчке. Рахмат. Албетте, урматтуу биздин шаарда жашап жаткан айымдар, бардыңарды мен ушу гүл жыттанып келаткан жаз майрамыңар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Баарыңардын ишиңерге ийгилик, өзүңөргө бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ошондой ушу жерде турган кыздарыма да ошондой жаркыраган жакшы маанайларды каалаймын. Эми интеллектуалдык таймашта өткөндө дагы биз мекенди коргоо күнүнө карата балдар менен өткөрдүк. Бүгүнкү күндө кыздар менен 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата кыздар менен өткөргөнү турабыз. Бунун жоболорун менин кыздарым аябай жакшы билет. Ошондой болсо дагы бир жолу эскертип кетейин. Биринчи жолу 6 окуучу катышып, 28 суроо окулат. 28 суроодун ичинен эң көп упай алган 4 окуучу экинчи турга чыгат. Экинчи турда өздөрү окуган предметтер боюнча 10 суроодон суроого жооп беришет жана ошондой эле логикалык 4 тандалган тема боюнча суроолорго жооп берип, экинчи упайдан 3-чү турга 2 окуучу тандалат. Андан кийин 2 окуучудан 1 окуучу жеңүүчү болуп чыгат. Биздин шартыбыз ошондой. Анда эмесе биринчи турду баштайлы. Анда урматтуу окуучулар, кыздарым, жакшылап угуп туруп, мен берген суроолорду ойлонуп туруп, андан кийин кол көтөрүп жооп берсеңер, шашылбагыла. Биринчи суроо: кандай иттин аты бөрү басар? Исамидинова Бегимай. Жаман иттин аты бөрү басар. Жооп туура. Экинчи суроо: эмне үчүн төө момпосу жебейт? Зейнура. Анткени төөгө эч ким момпосу бербейт. Азаматсың. Үчүнчү суроо: бешик тойго бешикти ким даярдап келет? Амина. Тай энеси. Азаматсың, жооп тура. Жаңы туулган баланы алгач эмне деген сөз менен кабарлашат? Эркайым. Сүйүнчү. Азаматсың, сүйүнчү. Туура. Кыргызстандагы элдин саны боюнча эң көп область кайсы? Саны боюнча. Бегимай. Ош. Азаматсың, жооп туура. Чыгармалары эң көп тилге которулган жазуучу?
Амина? Чыңгыз Айтматов. Азаматсың. Жооп туура. Ооруган адамдын үйүнө бараткан врач эмнеге көңүл бөлүү керек? Элиза? Дарегине көңүл бөлүү керек. Азаматсың. Окуучуларды мектепке сабакка чакырат эмне? Бул кыз биринчи көтөрүп. Амина? Микрофонго жооп берет. Звонок. Азаматсың, звонок. Дарактын башында эмне бар? Бегимай? Кырда турган кыз. Мөмөсү. Жок. Ким жооп берип койот экен эми дагы? Зейнура? Д тамгасы. Азаматсың. Дарактын башы д тамга менен башталат да, кызым. Туура. Адам аркасын эмне үчүн карайт? Ортосу дагы. Зейнура? Адамдын аркасында көзү жок үчүн карайт. Азаматсың, көз жок үчүн карайт, а? Андан кийин Кыргызстандагы эң узун дарыя кайсы? Дагы эле ошол кыз Зейнура? көтөрдү. Нарын дарыясы. Азаматсың. Жакшы катышабыз кыздар, чамдагыла, а? Жакшылап ойлонуп туруп жооп бергиле. Топташ оюнунда канча таш ойнолот? Амина? 5 таш ойлонот. Азаматсың. Көкбөрү оюну эмне деп аталат? Бул жакта кызыбыз. Улак тартыш. Азаматсың. Жар боюнда салаалап кыздардын көзүн күйгүзгөн дарак кайсы? Асел? Билдиргөн. Азаматсың, жооп туура. Дүйнөдө эң көп ырдалган ыр кайсы? Амина? Туулган күнүң менен деген ыр. Ой, Азамат, туура. Термометрде кайсы элемент көп иштетилет? Элиза? Сымап. Азаматсың, туура. Эң жарык планета. Бекенталын өткөнбүз, кайсы болуп кетти? Бул ортодо. Ай. Жок, Эчке. жок, кечик эле. Ким айтсын? Асел? Жооп берейик. Венера. Туура, жооп туура. Андан кийин кайсы айбан көп жашайт? Зейнура? Ташбака. Жок, дагы ойлонгула, Бул жакта кыз. Кийик. Кийик? Жок. Жок. Кит. Азаматсың, жооп туура. Кийинки суроого көңүл бөлгүлө. Эң чоң иттин тиши канча? Бул кыз, э? 42. Туура жооп. Бардык жагы тең үч бурчтуктун канча жагы бар? Бардык жагы тең үч бурчтуктун канча жагы бар? Амина? Бул кыз көтөрдү. 3 жагы бар. Азаматсың, жооп туура. Жарым метр канча сантиметрге тең? Бул жакта кыз. 50 сантиметр. Азаматсың, жооп туура. 360 минут канча саатка тең? 360 минута канча саатка тең? Амина? 6. Азаматсың, туура жооп. Бүт дүйнөнү бириктирип турган желе. Бүт дүйнөнү бириктирип турган желе. Бул кызыбыз, э? Интернет. Ой, Азамат, туура жооп. Андан кийин 9 коргоол оюнунда канча коргоол бар? 70 би 80, 81 үчөөнүн ичинен. Амина? 81 oyunu. 81 коргоол бар. Азаматсың, жооп туура. Мектептеги балдардын ден соолугу үчүн кам көргөн сабак кайсы? Бул кызыбыз, э? Дене тарбия. Ой, Азамат, бир суроо кала, чамдагыла эми. Кайсы ат жүрөт, бирок чөп жебейт? Бул ортодо кызыбыз биринчи көтөрдү. Микрофонго жооп беребиз. Жакшы. Көп. Кайсы ат жүрөт, бирок чөп жебейт да? Жооп жок, э? Кана, Сиздерде бар? сен айт. Машина. Жок, дагы ким айтат? Ат. Жок. Кана? Жооп барбы? Ойлонобуз. Велосипед. Жок, кыздар. Оюнда катышат да, бул оюнда. Ойлонуп жооп беребиз, э? Ойнолгондо оюнда катышат. Чап бер, жооп. Бут. Жок. Жооп жок, а? Болуп тур, кале берсин. Жооп жок. Жооп жок. Шахмат болчу, шахматтагы ат эле. Айта албадыңар, майли, болуп тур. Эми ар бирин жазып турдуңбу? 28 суроонун ичинен канча упай санабай бер. Зейнура канча упай? 5 упай. Бегимай? 4 упай. Амина? Элиза 3 упай, Элиза 3 упай. Амина 9 упай. Асел 2 упай, Эркайым 2 упай. 2 упай. Азыр 3 кыз, 4 кыз экен да? Азыр Асел менен Эркайым эс алып отуруп турасың, кызым, Азаматсыңар. Асел менен Эркайым отуруп турасыңар, Азаматсыңар. Ошентип биринчи турдун жыйынтыгы боюнча биз 4 кызды тандап алдык.
Ошентип биринчи турдун жыйынтыгы менен 4 кыз кийинки турга тур үчүн ойношот. Экинчи турда 4 кыз Күч сынашат. күч сынашат. Кийинки турда 2 окуучу. Эки окуучудан күч сынашат. Экинчи турдун эрежеси менен да таанышып кетели. Анда экинчи турда мында кыздар, өзүңөр билесиңер, мындан өтүп жүргөнбүз. Ким көп балл тандаган болсо, ошол кыз биринчи тандайт. Өзүңөр мына Амина, Зейнура, Бегимай, андан кийин Элиза экен. Түшүндүңөр, Анда Амина тандайт. Ошол жерден эле айтып коебур, кайсы? Окууну тандайм. Микрофонго жооп беребиз, Жакын тур. Окууну тандайм. Азамат, ошондой турасың дагы? Жакын тур. Мен кара угуп туруп жооп бергин. Укпай эле бир немелерге жооп бере бергин, кызым. Азыр. Окуудан өзүң да жакшы окуйсуң, жакшы эле карасаң керек өтүлгөндөр боюнча. Биз баягы балдарга чейинки материалдарды Бул дагы жагыраак кайталоо. Кел бул жагыраак. Микрофонго жооп бергенде микрофонго жакын туруп жооп беребиз, Биринчи сураганда, 10 суроодон да. Bunun баарын жазбайсың. 10 суроо толук жазасың аягында. Эгер жооп берсе жесең. Экинчи турда канча суроо болот, кандай эрежелерге таянат, ошолор жөнүндө да кыскача айтып кетиңизчи. Экинчи суроодо өздөрү окуп жаткан предметтер боюнча токтолушат. Биз бар предметтер боюнча бул темаларды өткөнбүз. Ошо билгендеринче жооп беришет да. Мен предметтерден алгам, булар өтүлгөн сабактар боюнча. Азыр ким биринчи турдун упайы менен ким көп упай топтосо ошол биринчи тандоого мүмкүнчүлүгүнө ээ болот, Ошол жөнүндө деле айтып кетели. Анда азыр Садирова Амина деген кызыбыз азыр бул жерде канча упай алды эми? 9 упай менен биринчи тандайт да. Садирова Амина чыкты. Амина, предметтер боюнча кайсы предмет тандайсың? Окууну тандайм. Анда окуудан сага 10 суроо беремин. Жакшылап угуп туруп жооп бер, шашылбай, мен окугандан кийин ойлонуп туруп. 7 атаңды ата. Рустам, Садир, Темирбай, Мирзали, Касым, Бакыт, Асан. Азаматсың. Чоң ата менен небере деген аңгеменин автору ким? Апси Кыдыров. Азаматсың. Кеги бар деген сөздүн кандай түшүнөсүң? Өчү бар. Туура. Сен аябай зээндүү бала экенсиң. Бул жерде болбогонуңда бул оруска түшүндүрө албай калмак экенбиз. Кайсы чыгармадан? Кичинекей Тилмеч. Шашылбай жакшына жооп бер. Мансапкөр күчүк деген аңгемедеги негизги каармандарды ата. Мансапкор күчүк, Дөөлөт, апасы, Кызыл Короз, мугалимдер. Азаматсың. Көктөм ыры деген ырды жатка айтып берчи. Бардык осундук, бардык жаны бар күтө көктөмдө аптан сагынар. Аппак булуттар бийик асманда көчүп баратат. Алыс жактарга чексиз талалар күндө кулпунат. Шаңдуу ыр менен кучак гүл сунат. Азаматсың. Күн менен булуттун кармашы деген аңгемеде күнгө ким жардам берди? Күнгө шамал жардам берди. Азаматсың. Аялдардын эл аралык майрамы канчанчы жылы кайсы мамлекетте белгиленген? 1910-жылы Дания мамлекетинин Копенгаген деген шаарында белгиленген. Азаматсың, жооп туура. Алек апасынын туулган күнүнө эмне белек кылды? Муз чолпу. Бардыгы туура 10 упай. Азаматсың. Эми бизде кимден? Эми экинчи Зейнура тандай. Кайсы предмет тандай? Кыргыз тил. Азаматсың, кыргыз тил, Абдан жакшы окуган кыз бул. Бардыгы предметтерден жакшы окуйт кызым. Эми мүмкүн болушунча, сен дагы. Сурооду окугандан кийин анан ойлонуп туруп жооп берсе, ойлонбосоң бир сурооң туура эмес болуп калышы мүмкүн. Даярсың кызым? Сүрдөп эле жакшы турасыңбы? Азаматсың. Кайсы жөндөмөнүн мүчөсү жок? Аточ. Толугураак жооп бересиңер, Аяз атадан кат деген чыгарманы ким жазган? Тыныбеков. Азаматсың. Окшош катар үнсүздөр кайсы сөздөрдө бар? Ата, каса, канаттуу, акку, аппак. Азаматсың. Сынатоош эмнени айтабыз, кандай суроого жооп берет? Заттын сыпатын, өңү түсүн, формасын, көлөмүн, жытын билдирип кандай деген суроого жооп берет. Азаматсың. Санатооч канчага бөлүнөт? Санаточ 2-ге бөлүнөт. Эсептик санаточ, иреттик санаточ. Жооп туура. Этиш деп эмнени айтабыз, кандай суроого жооп берет? Этиш заттын кыймыл аракетин, ал абалын көрсөтүп, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Туура. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы кайсы? Мен бир топ чыгармаларды окуйм. Эле угуп тур. Манас эпосу, Ак кеме, Бөдөнөнүн түлкүн алдаганы. Ак кеме. Жооп туура. Кыргыз тил китебинин автору ким? Акунова Чокошева. Азаматсың. Кыргыз тилинде канча йоттошкон тамга бар, атап бер. Кыргыз тилинде
4 йоттошкон тамга бар. Е, йо, ю, я. Азаматсың. Тыбыш деп эмнени айтабыз? Озуз менен айтабыз, кулагыбыз менен угабыз. Азаматсың. Эң жакшы. 10 суроодун баарына тең жооп берди. Кийингиси Үчүнчү болду. Бегим айтандай. Математика. Математикабы? Сүрдөбү жакшы эле турасың Бегим ай, азаматсың, а? Бул да жакшы кызгана. Курама маселе деп эмнени айтабыз? Турмушта экиден да көп амалдуу маселелер кездешет. Аларды биз курама маселе дейбиз. Жооп туура. Кесинди деген эмне? Эки жагы туюкталган түз сызык кесинди деп аталат. Азаматсың. Тегерек ондуктар деген эмне? Атап бер. Аягы 0 менен бүткөн сандар тегерек ондуктар деп аталат. Атачы? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Азаматсың. Кошуу амалынан чыккан жыйынтык эмне деп аталат? Сумма. Азаматсың. Бөлүү амалынын компоненттерин атап бер. Бөлүүчү, бөлүнүүчү, тиинди. Туура. Тик бурчтуктун бир жагы 3 сантиметр болсо, экинчи сандан 2 эсе узун. Тик бурчтуктун аянты канча? 6 сантиметр. 6? Такшыланып көр. 12 сантиметр. Не болот экен? 12 сантиметр квадрат. Сине ойлонуп калдың, туура эмес болуп калды. Диаметр деп эмнени айтабыз? Айлананын борбору аркылуу түз өткөн сызык диаметр деп аталат. Туура жооп. Андан кийин квадраттын бир жагы 6 сантиметр болсо, периметр канча? Квадраттын бир жагы 6 сантиметр болсо, периметр канча? 24 сантиметр. Туура жооп. Андан кийин 7 жана 2-нин көбөйтүндүсүн 2 эсе чоңойт. 7 жана 2-нин көбөйтүндүсү канча? 7 менен 2-нин көбөйтүндүсү 28. Туура жооп. Туура. Математика кандай илим? Так илим. 9 упай. Кийинкиси Элиза, саңа бир эле кайсы предмет калсың? Мекен таануу кадаксың, барды таанып да. Саңа. Жакыныраак тур кызым. Жакшы элесиңби? Даярсыңбы? Конституция качан кабыл алынган? Конституция 1993-жылы 5-майда кабыл алынган. Азаматсың жооп туура. Кыргызстанда канча област бар? Кыргызстанда 7 област бар. Эгемендик жана демократия деген эмне? Эгемендик бул өлкөнүн ички иштеринде жана тышкы саясатындагы толук көз карандысыздык. Демократия саясий түзүлүш, элдин бийлиги. Азаматсың. Горизонт сызыгы деген эмне? Асман менен жер тийишип турат деп элестетилген түз сызык горизонт сызыгы. План деген эмне? План бул чаккан участогунун чиймеси. Кургактык картада кандай түстөр менен сүрөттөлөт? Кургактык картада сары, жашыл, боз жана көк түстөр менен сүрөттөлөт. Кыргызстандагы калкынын саны боюнча экинчи орунда турган шаар? Ош. Туура. Жалал-Абад облусу эмне менен даңктуу? Жаңгага менен. Жаңгага менен. Бир суроо калды кызым, шуну айтсаң азаматсың. Баткен районундагы Кызыл китепке кирген гүлдүн аты? Айгүлгүл. Азаматсың, унутпай. Бардыгына жооп берди. Эми булар дагы төртөө тең предметтер боюнча жооп беришти. Энди логикалык суроолор боюнча тандашат да. Дагы эле көп упай алган кыз биринчи тандай. Амина. Микрофонго жооп беребиз, э? Сы тамгасы. Анда сы тамгасы, а? Сен сы тамгасы боюнча даярсыңбы? Ооба. Сен бир гана сы тамгасы менен башталган, бардык буюмдардын же өсүмдүк болуп айтышың керек, башка жака өтүп албаган кызым. Сы тамгасы башталган куштун аты? Сагызган. Ойлонуп туруп жооп бериң. Ашты даамына келтирген жашылчанын аты? Сабиз. Сабиз. Убакытты билдирген курал? Саат. Саат. Кулакка тагылуучу буюм? Сөйкө. Сөйкө. Адам менен сүйлөшүүдөгү орой сөз? Сен. Итти орусча эмне дейт? Собака. Сы тамгасы менен башталган кыргыз оюну? Сармерден. Азаматсың. Узундуктун сы тамгасы менен башталган бирдиги? Сантиметр. Жамгыр жааганда жердин бетине чыккан жандыктын аты? Сөөлжан. Азаматсың. Азамат. Азамат. 10 упай ал. Баарына жооп берди. Эми кийинки кыз тандай? Зейнура тандайсың? Камбар ата. Камбар атабы? Жакшы элесиңби? Камбар ата жөнүндө, бүт жыл жаныбарлар жөнүндө айтылат, билесиң, Бул жаныбар адамдын канаты деп аталат. Ат. Азаматсың. Ат баласы? Кулун. Кулун. Атка эмне токулат? Атка ээр токулат. Адыр тоолордон айгыр минип биз келдик деген ыр кайсы айда ырдалат? Оруза айында ырдалат. Азаматсың. Жылкынын пири?
Камбар ата. Ат башы кайсы областта жайгашкан? Нарын. Кымыз кайсы жаныбардан саап алынат? Б. Жылкычынын ыры. Опмайда. Жылкынын ургаачысын эмне дейт? Б. Жылкы коштолгон кыздардын улуттук оюндарын ата. Ат жабыш, кыз куумай, эреңиш, көк бөрө. Азаматсың. Бардык суроолорго туура жооп берди. Азаматсың. 10. Эми экөөңөр калдыңар. Эми азыр тандайт эң көп упай. Бегим ай. Кайсын тандайсың? Эң. Эң дибе. Эң азаматсың, а? Эң азаматсың. Дүйнөдөгү эң ири дарыя. Нил дарыясы. Азаматсың. Жер шарындагы эң суук аймак. Антарктида. Антарктида, я? Ким сүйлөп окутат? Китеп. Биздин агродубузда кайсы ноталар өсөт? Фасоль. Фасоль, а? Адамдын кайсы органы 80 градуска чыдай алат? Ооз. Тамак жасаш үчүн баарынан мурда казанга эмне салабыз? Көз салабыз. Азаматсың. Стакандагы сууну төгүп салса, ичинде эмне калат? Аба. Жанып турган 8 чырактын 3-өсүн өчүрүп койсо, канча чырак калат? 8. 8 эле чырак өчөт, бирок чырактар калат да ошойдон. Азаматсың. Эң туура. 2 мишик 2 саатта 2 чычкан жейт дейт. Анда 4 мишик 4 саатта канча чычкан жейт? 4. 4. 1. Адашып калдың, жооп туура эмес. Автобустан түшүү үчүн эмне кылуу керек? Автобуска чыгуу керек. Азаматсың. 9 упай. Эми артыкбай Элиза кызым калды. Элиза, сага бирөө калды. Кайсы калды? Өсүмдүктөр калды. Ярсың кызым. Угуптур эми. Данеги мээге окшош өсүмдүк. Жаңак. Күн карамадан эмне алынат? Күн карамадан май алынат. Тоодо өскөн жаныбарлардын атына окшош өсүмдүк. Ат кулак, козу кулак, тутаман. Азаматсың. Тийип койсоң чаккан өсүмдүк. Чалкан. Күн чыкканда башын кесип койсоң сүтү чыккан өсүмдүк. Мама каймак. Какыма? Кыздар кашына койгон өсүмдүк. Осмо. Баткендин символу болгон өсүмдүк. Өрүк. Жерге башын ийип өскөн өсүмдүк. Мажрумтал. Арык адамга окшош өсүмдүк. Жеңиш. Жок, суроо жок. Жайы киши жашарып турган өсүмдүк. Арча. 9 упай. Эми жооп немелерин чыгаргын, кошуп тез. 10 25. Биягы 18, 19, 20, 22. Оягы 19, 20, 21. Канча болуп калды? 22 болуп калыптыр. Аминаники 29 болуп калды. Эми бунда экөө окшош болуп калыптыр, а? Мына жерде эми экөөнүн бирөөнө суроо берип, бирөөнү чыгарып алышыбыз керек экен да. Жок, бүттү. Жок, экөө эле калды эми. Туура эле. 29 менен мында 2 эле окуучу сандалат да. Амина менен Зейнура. Эми көрдүңөр балдар, бардык кыздарым жакшы окуйт экен да. Бардык жакшы туура жооп бердилерчи. Эми азыр Зейнура менен Амина калат экен. Калган 2 кызым отуруп турат экенсиңер. Азаматсыңар. Бирөө бияк өтүп алсыңар. Бириңиздер бул жакка өтүп алыңыздар. Азаматсыңар. Мына 3-чү турга дагы эми тандап алдым. Мына ушундай таризде биз экинчи акыл ордо интеллектуалдык оюнунун экинчи сезонунун экинчи туруну аяктадык. 3-чү турга бизде Амина менен Зейнура кызыбыз калды. Эми 3-чү турга экөө акыл таймашта ат салышат, күчтөрүн сынашат. Баарыңыздар мыктысыздар, андыктан кап болмой жок, Мына ушундай таризде биз дагы мыктылардан мыктысыны тандап, акыркы финалга бир окуучуну тандап чыгарабыз. Эми мына ушундай таризде биз 3-чү турга өтсөк. Азаматсыңар кыздарым, баарыңар жакшы жооп бердиңер, Азыр эми мына 25 упай менен Зейнура кызым турат, ошондой эле 29 упай менен Амина кызым. Бул жерде экөөңөр ат салышкан турасыңар. Бирок шашылбастан сурооду угуп, мындай ойлонуп туруп жооп бергиле. 3-чү суроодо кимиңер көп эме кылсаңар, тапсаңар, ошонуңар жеңишке ээ болосуңар. Эжигей тамагы эмнеден жасалат? Сүт. Азамат, сүттөн жасалат. Кайсы айбан көп жашайт? Кана? Кит. Азаматсың. Телефон сөзү канча тамга? Телефон сөзү. Алло. Канча тамга? 4 тамга. Азаматсың. Алло деп сүйлөйбүз, бардык азаматсың. Андан кийин эми азыр бул экөөгө, бул бирөөгө жооп бер да. Дагы бирөөнү айтайын, Зейнура кызым, угуптур эми. Силер англис тилин окуп атасыңар, Англис тилинде канча тамга бар? Зейнура?
26. Азаматсың. Экөө 2-2 болду. Азыр эми бирөө калып атат эми. чечүүчү суроо Чечүү сүрөө. Емен бул гүлбү же даракпы? Емен деген бул гүлбү же даракпы? кол Силер- көтөрүп жооп беребиз Бияктан булар жооп айтып койду бирөө. Дарак. Азамат жооп тура. Дарак. Силер жөнө тургула. Болду. Ошентип 3-чү турду дагы жыйынтыктадык. 3-чү турда 3 бал эмеге 3 бал кошосуң, канча болду? 32 бал жазып кой. 32 бал. Зейнураныкы 27 бал, 2 бал кошулду. 27 бал. Ормонова Зейнура жана Сайдырова Амина экөө ат салышып атып, Амина 32 балга ээ болду, Зейнура 27 балга ээ болуп, кийинки турда силерде апрелдеги жолдомо алган экөө тең чыгат, бирок азыр жеңүүчү Сайдырова Амина кызым болду. Эми куттуктап койсоң болот. Бүгүнкү аялдардын эл аралык майрамына карата уюштурулуп жаткан Акыл Ордо интеллектуалдык оюнунун 2-сезонунун жеңүүчүсү бизде Амина кызыбыз деп аныкталды. Эми Амина кызыбыз кийинки апрель айында боло турган интеллектуалдык оюнубузга жолдомо алды десек жаңылышпайбыз. Мына ушундай барыңыздарды бул жака чакыралы, катышуучуларды. Бардыңар чыгасыңар кыздарым, чыккыла бардыңар. Зейнура дагы неме жолдомо болот деп биринчи экинчи орунда айтып кой берсеңер. Бардык катышуучуларга да бир жолу ийгилик кааладык. Барыңыздар мыктысыздар, андыктан капаланбаңыздар, Ушундай жакшы көп окуп, көптү билип, акыл казынаңыздарды толтуруп жүрө бериңиздер дейли. Урматтуу окуучулар, биз да учурдан пайдаланып, жалпы аял затыны 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап кетели. Эми биздин кезек сыйлоо аземине келип жетти. Алгач биздин ушул Акыл Ордо интеллектуалдык оюнунун эл аралык аялдардын эл аралык майрамына карата уюштурулуп жаткан экинчи чыгарылышынын башкы демирүүчүсү Калем Сарай канцелярдык дүкөнүнө ыраазычылык билдиребиз жана ошондой эле алардын демирүүчүлүгү менен алып келген белектерди биз бүгүнкү катышуучуларга жана жеңүүчүлөргө тапшырып коюуга уруксат этиңиздер, Эчке тапшыра берели муну. Азаматсыңар, көрдүңөрбү кыздар, силердин бүгүнкү майрамга жакшы катышып, эң жакшы суроолорго жооп берди деп бул жерде азыр кел дедиңерби? Кайсы магазин дедиңер? Калем Сарай магазининен силерди аябай жакшынакай белектер менен силерди куттуктап жатат экен. Ага дагы биз чоң рахмат айтабыз. Дайыма ден соолукта болсун. Илайым эле тапкандарын баары жакшылыктарга буйра берсин. Чоң рахмат айтабыз. Анда кыздарыбызга тапшырып коелу. Тапшырып коелу. Кезек-кезегинен келебиз. Амина, кел. Кел. Мына кел. Белегиң кут болсун, чек болбосун белегиңе. Кел бегим, ай кызым. Куттуктайм, азаматсыңар кыздарым. Бул жерге келген өзү эрдик. Бул жерге келе албагандар, чыкпагандар канча. Сен куттуктайбыз. Кел эркайым, кел кызым. Азаматсың. Кел. Зейнура, азаматсың кызым. Экинчи турга да катышасың. Мына кел. Кел, Элиза. Кел кызым. Ошондой эле биздин мектеп администрациясы тарабынан эң биринчи жеңип чыккан кыздын ата-энесине ыраазычылык баракчасы жана мектептин грамотасы менен сыйланат деп директор бизге даярдап берди, ошону тапшырып коелу. Кел, Садирова Амина. Акыл Ордо интеллектуалдык таймашкада өзүнүн эң мыктылыгы менен биринчи орунду ээлегени боюнча Садирова Амина сыйланат деп биздин директорубуз Макканбаева Каныш эжигиден келиптир. Бүгүнкү ойдун экинчи чыгарылыш, экинчи сезондун жеңүүчү кызыбыз. Ошону даярдаган апасыга 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктап, Акыл Ордо интеллектуалдык таймаштын биринчи орунун ээлегендиги үчүн Аминанын апасы Хабибага дагы ыраазычылык кат жолдоптур директор. Ошону дагы тапшырып коелу. Азаматсың. Ошондой эле мен өзүм атыман кыздарыма бардыгына жакшы жазсын деп атышкандык үчүн урушкан бар эле, ушу урушканы тапшырып коеюн, келгиле кыздар. Ошондой эле ушу биздин бүгүн немебизди сахнада ушу жерде турганда жакшы алып барган үчүн биз дайыма калемдери кучуй берсин, биз жөнүндө ойлору өтө жакшы болсун деп сага дагы бир кызым куттуктайм. Майрамыңар кут болсун. Рахмат. Ден соолугуң жакшы болсун кызым. Дайыма эле ушинтип балдардын ажарын ачып, ушинтип жүрө бергин майрамың менен.
Рахмат, сиздерге да рахмат. Биз да учурдан пайдаланып сиздерди келе жаткан айымдардын эл аралык майрамы менен куттуктап өтөлү. Ошондой эле сизге дагы белек бар биздин атыбыздан. Сизге да тапшырып, ишиңизге ийгилик калып, мына ушундай окуучулардын мыктысын тандап, окуучулар менен иштешип, жакшы ийгиликтерди жарата бериңиздер деген жакшы каалоо тилектерди айтып өтөлү. Бул сизге. Рахмат. Рахмат кызым. Чоң рахмат. Андан кийин бул кызыбызга дагы белегибиз бар. Кел, бул кыздар менде практикада жүрөт, аябай жакшы кыз. Даярдап. Барыңыздар, мына ушундай биз Акыл Ордо интеллектуалдык оюнунун 2-сезонун жыйынтыктадык. Мына ушундай таризде эске сала кетсек, 1-туру ата мекенди коргоо күнүнө карата балдар арасында уюштурулган 2-чыгарылышыбыз, 2-сезону. Мына бүгүн көрүп турганыңыздардай кыздар арасында, аялдар эл аралык майрамына карата кыздар арасында уюштурулду. Бул 2-сезонубузду мына ушундай жыйынтыктадык. Эми 3-сезонубузга бизде мыктылар тандалды. Эми 3-сезонубузда акыркы финал эле. Финалда да мыктылардан мыктысыны тандап чыгабыз. Анда эмесе сиздер менен кийинки Акыл Ордо интеллектуалдык оюнунун 3-сезонунда жолугушканча, амандашканча дейли. Саламыбыз түз болсун.